Шоу-бизнес парламентке аттанабы. Украиналык шоумен Владимир Зеленский өлкөнүн президенттигин утуп алгандан кийин биздин шоу-бизнес өкүлдөрү да ойгонду окшойт. Бир топтору президенттикке болбосо да жогору кеңешти багындырууну көксөп келишет. Бул тууралуу ачык айткандар да бар. Эч нерсе биргизбей зымпыйгандар да бар. Бирок коомчулук деген оңой эмес. Алар шыбыштарды бат эле билип алат. Тар чөйрөдө жакындарынын арасында отуруп, Кудул Рахмаразыков депутат болуу ниетин билдирген имиш. Билдирип эле тим болбой, олигархтардын партиясы менен жең ичинен сүйлөшүп жаткан сыяктуу. Ал эми обончу аткаруучу Бекборбиев болсо, мындан 2 жыл мурунку маегинде депутаттык аттануу ниетин билдирген. Бул экөө тең Минскине качып жүргөн президент Курманбек Бакиевдин кумир тутушат дешет экен. Ким билет, буга чейин болсо аял затынан эргишкен 2 сулуу Анжелика менен Самаранын дагы парламенттик амбициялары айтылып жүрүүдө. Болсун, эч кимдин каршылыгы жок, бирок деңгээлдери чак келеби? Маалымат булагы аргумент чекиткейжи. Кыргыз эстрада ырчысы Айгерим Расул кызы карантинде муктаждарга жардам берген үчүн Ардак грамота менен сыйланганын айтат. Ардак грамота менен сыйландым. Карантин маалында кыргыз элине кайдыгер карабаган инсандарды өкмөт жана социалдык өнүктүрүү министрлиги жогорку баалап, Ардак грамота менен сыйлашты. Министрибиз Кочкорбек Улукбек Тойчубаевичке терең ыраазычылык билдирем. Элибиз тынч, ден соолукта ынтымакта болсун деп өзүнүн Instagram баракчасынан билдирүү калтырды. Маалымат булагы Барс Медиа чекиткейжи.